Жери 6,5 соток болгон. Жакшы сатылуучу үй чыкты туугандар. Мынакей бул бөлмөлөрүнүн көрүнүшү. Негизинен үй көпчүлүктөргө эле жакса керек. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Жана бул видеону жогото албайын десеңиздер, лайктан басып сактап алыңыздар. Ээсинин номери TikToктон көрүп аткан болсоңуздар сөз менен айтылат, Instagramдан көрүп аткан болсоңуздар описанияда жазылып турат. Сатылуучу үйдүн дареги Маевка, Больничный переулок, биринчи даректе жайгашкан. Ал жака баруу үчүн сиздер Молодая гвардия жана школьный көчөгө кесилишинен эле бир аз эле чыгышты карай жүрөсүздөр. Мынакей могу машинени көрүп турасыздар туугандар. Ошонун машиненин ар жагында эле сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Так, ориентирди бул Айкөл чайканасын алсаңыздар болот, ушунун жанындагы эле көчө менен кире бересиздер. Анан бул көчөдөн туугандар шаардын бурчуна жүргөн маршруткалар, автобустар көп эле бар. Өйдө карай жүрсөңүздөр Баят базар, андан кийин өйдө карай кетсеңиздер Молодая гвардия Жибек жолуна, ылдый карай жүрсөңүздөр Объездныйга түшүп барасыздар туугандар. Так, дагы эмне маалымат, эми калган маалыматты үйгө жетип берейин. Айкөл чайкананын жанынан эле келсеңиздер туугандар, чыгышты карай сол тараптан мына ушул үйдү көрө аласыздар. Дарек Больничный переулок биринчи дарек болуп калат. Бул үйдүн мына көчө тараптан көрүнүшү участок туугандар. Бул тарабынан, көчө тарабынан бийик мондай забор менен тосулуп, сырткы тарабынан текстура чачылып жасалыптыр. Дарбаза калиткасы батыш чек ара бул жерден болуп калат туугандар. Жалпысынан жердин аянты 6,5 соток экен Кызыл китебинде. Так. Анан тең эле чыгыш чек ара мына туугандар бул забор бүткөн жерге чейин болуп калат экен. Электр энергиясы бар, суу бар, природный газ бар туугандар. Мектеп бул жерден трасса көрүнүп турат, жанакы Молодая гвардия. Мектеп ошол жерде туугандар. Ары жагында садик, ошол жакта мечет, чайканалар, маршруткалар бар, ошол жерден жүрөт экен. Андан ары короосуна кирсек, бул мынакей сатылуучу үйүбүздүн короосу туугандар. Алды тарабыбыз жаш болгон. Бул жакта чоң дарбазадан кирсеңиздер машина койгонго жайы. Азыркы учурда төрүндө 2 машина, арты тарабында бир көлө машина койсоңуздар болгодай көрүнөт. Бул жактарда стяжка болгон. Жана бул жакта 120 квадрат метр болгон чоң үй туугандар. Окей. 120 квадрат метр, стенасы саман кирпич. Анан бул жана дагы ушунча бош жери. Алсаңыздар бул жакта курулуш кыласыздарбы же могу бактарды чоңойтуп жер жемиш экесиздерби туугандар? Мына ушундай. Так. Дагы эмне маалымат? Документтер боюнча кызыл китеп, техпаспорт, бардык документтери бар экен. Отопление, паровое отопление, көмүр менен жылытан котел, газовый котел баары менен эле үйдү жылыта аласыздар туугандар. Так. Дагы эмне маалыматы? Эми котел бул жака жайгашкан. Аларды азыр видеонун ичинде көргөзөм. Сиздерге биринчи болуп үйдүн ички тарабына көргөзөйүн туугандар. Негизги кирүүчү эшик бул жагында жайгашкан. Бул үйдүн кире бериши прихожкасы туугандар. Кенен экен. Бул жерден оң тарапка карай кирсек, кенен коридор. Бул коридордон калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Көрүп турсаңыздардай, мына жакшы ремонт. Анан күн эртең менен бул бөлмөлөрдөн тийип, кечке чейин айлантасында ар бир бөлмөгө тиет экен туугандар күн. Абетте бул жактагы, кечке бул бөлмөлөргө баарына күн тиет. Андан ары полдор ламинат. Оң тарапка карай кирсек, бул жерде мындай бир бөлмө. Түштүк тарабынан терезе, отоплениянын батареялары ар бир бөлмөдө бар туугандар. Андан кийинкиси бул жагында спальный бөлмө. Мынакей чыгыш тарабынан терезеси, отоплениянын батареялары. Вентиляциялар орнотулуптур. Бул жакта ванна, душ. Андан ары бери карай жүрсөк, бул жакта туугандар зал жайгашкан. Батыш тараптан терезеси, люстралар. Көрүңүздөрдөй ремонт туугандар. Так, бул жакта кухнясы, жана кухнянын ылдый тарабында погреб дагы бар экен. Кухонный мебелдер, алар калат экен туугандар. Раковина орнотулуп, суу чыгарылган. Түштүк тарабынан терезеси да орнотулган. Кале сатылуучу үйдүн короосундамын. Отоплениянын котел жайгашкан бөлмөлөр. Жакта аристан деле жайгашыптыр туугандар. Газ, көмүр. Так,
астында кондиционер. Дагы эмне маалымат? Анан үйдүн арты тарабында да кошуна болгон ортолукта аралыгы бар экен, кенен эле ал жакты чаканда эбес кылып, азыркы учурда анча мынча үй буюмдарына коюп коюшат экен тургундар. Ал бул үйдүн чыгыш тарабынан көрүнүшү. Ошону бул жакта мынакей дагы ушунча кенен бош через, сырткы ажатканасы. Баасы болсо бул үйдүн туугандар $100,000 сурап атыптыр. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номери 0779 87 47 77. 0779 87 47 77. Лайктан басыңыздар жана ушундай үй издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер туугандар.